Саламатсыңарбы, урматтуу балдар? Бүгүнкү сабактын темасы элдердин улуу көчү. Варвардык королдуктар. Сабактын планы. Европанын варвар элдери кельттер, германдар жана славяндар элдердин улуу көчү доорунда. Байыркы германдар жөнүндө маалыматтар. Батыш Рим империясынын кулашы жана варвардык королдуктардын түзүлүшү. Бургундардын королдугу, Франк королдугу, Норик королдугу. Европанын варвар элдери кельттер, германдар жана славяндар элдердин улуу көчү доорунда. Кельттер. Кельт уурулары биздин заманга чейинки 1-миңжылдыкта Батыш Европадагы кеңири аймакты мекендеген. Алар биздин заманга чейинки 6-3 кылымдарда азыркы Францияда, Испанияда, Ирландияда, Англияда, Швейцарияда, түндүк Италияда жашашкан. Цезардын Галлияны басып алышы менен ал жердеги жергиликтүү кельт уурулары романдаштырыла баштаган. Галлия Римдин провинциясына айланган. Испаниядагы кельт ууруларында римдиктер басып алган, бирок Галлияга салыштырмалуу Пиреней жарым аралында жашаган басктар начар романдаштырылган. Биздин заманга чейинки 1-кылымдын ортосунда римдиктер Британияга чейин жеткен, бирок Британияны жарым-жартылай гана багындырган. Шотландия, Ирландия, Уэльс римдик ээликтерге кирген эмес. Бриттерди романдаштыруу начар жүргөн. Кельттердин көпчүлүк бөлүгү баш ийдирилсе да, римдиктерге биринчилерден болуп айыгышкан каршылык көрсөткөн варварлар болгон. Римдик цивилизация түндүк батыш Европанын алыскы чектерине чейин жеткен. Рим империясын кулатууга кельт уурулары эпкиндүү катышкан. Байыркы германдар. Германдар батышта Рейн менен чыгышта Висла дарыяларынын ортосу, түндүк жана Балтика деңиздери менен түштүктө Альп тоолору жана Дунайдын ортоңку бөлүгүндө, ошондой эле Скандинавияда жашаган. Цезардын айтуусу боюнча, германдар али биротоло олтурукташа элек эл болгон. Германдарда жерге жеке менчик болгон эмес. Германдардын негизги кесиби малчылык, аңчылык болгон. Дыйканчылык эң жөнөкөй болуп, жерди 1-2 жолу иштеткенден кийин аны таштап башка жерди иштетүүгө өтүшкөн. Жер уруктарга жана ууруларга жалпы таандык болгон. Германдардын ууру башчыларынын күч-кубаты аскер иштерин өнүктүрүүгө багытталган. Атактуу адамдардын өздөрүнүн дружинниктери болгон. Аскер башчыларынын арасынан королдорду шайлашкан жана алар бул милдетти өмүр бою аткарышкан. Германдарда уурулук жана аскердик атактуулар канчалык жогорулабасын, катардагы жоокерлердин добушу менен эсептелинген. Байыркы германдар варварлардын ичинен саны жагынан эң көбү болгон. Ал эми бул жактан Батыш Европадагы варвар ууруларынын жайгашкан жерлерин көрүп алсаңар болот. Байыркы гот уурулары. Чыгыш германдык уурулардын бири готтор түндүктөн түштүккө Дунайдын бассейнине түшүшкөн. Алар Дакиянын бир бөлүгүн басып алышкан, андан ары Кара деңизге жакын аймактарга тарашкан. Готтор бул жерлерде славяндар, чыгыш сармат жана башка уурулардын арасында 150 жылга жакын жашашкан. Алар Вестготтук төмөнкү Дунайда жана Остготтук төмөнкү Днепр бассейнинде деп аталган королдук түзүшкөн. Чыгыш Рим империясынын чек арасына жакын келишкен. Готтор жаңы жайгашкан облустун чыгышында хундар жашаган. Байыркы хунну уурулары. Түрк тилдүү хундар көчмөн малчылар болушкан. Алар Кара деңиздин түндүк жана түндүк чыгышындагы талааларга Борбордук Азиядан келишкен. Славян уурулары. Славяндар Эльба дарыясынын түндүк доңго, Ока менен жогорку Волганын жана төмөнкү Дунай менен Кара деңизге чейинки аймактарда жашаган. Элдердин улуу көчү мезгилинде батышка журт которушкан жана Византияга кол салып турушкан.
Бул жерде кул ээлөөчүлүк түзүлүштүн феодалдык түзүлүшкө өтүүгө таасирин тийгизишкен. Грек-римдик авторлор Тацит, Плиний, Птоломейдин эмгектеринде славяндарды венеттер деген аталыш менен чагылдырылган. Герман урууларынын чыгыштан түштүккө жана батышка жылуусуна славяндардын кысымы себеп болгон. Бул жөнүндө гот тарыхчысы Иордан баяндаган. Батыш Рим империясынын кулашы. Элдердин улуу көчү деп аталган герман, сармат жана славян уруулары Римдин аймагына үзгүлтүксүз кириши жана көчүп келиши биздин заманга чейинки 4-кылымдын аягында башталган. Башкача айтканда, элдердин улуу көчү 4-кылымдын аягында башталган. 4-5-кылымдарда германдар металлды иштетишкен. Калктын көбөйүшүнөн улам жердин тартыштыгы жаралган. Жерге болгон муктаждык бүтүндөй варвар урууларын Рим империясы менен күрөшүүгө түрткөн. Жол башчылардын бийлиги өскөн жана уруулардагы атактуулар менен дружиналардын ролу күчөгөн. Алардын башка жерлерди басып алууга, согуштук олжого туй-тунуу менен байлыкты топтоого умтулуулары Римге кол салууну күчөткөн. Варварлардын ууру бирикмелери. Герман урууларында саясий өзгөрүүлөр болуп, ири бирикмелер пайда болгон. Дунай менен Кара деңизди жанындагы готтордун эки ири бирикмеси вестготтор жана остготтор болушкан. Төмөнкү Рейн жана Шотландия жарым аралында англо-сакс уруулары биригишкен. Ортоңку Рейнде франк урууларынын бирикмеси түзүлгөн. Жогорку Рейнде кваттар, маркомандар менен свевдердин бирикмеси түзүлгөн. Эльбада вандалдардын, бургунддардын бирикмеси түзүлгөн. Вестготтордун согуштары. Вестготтордун кыймылына хундар түрткү болгон. 375-жылы хундар остготтор менен кагылышып, аларды талкалашып, андан ары батышты көздөй жөнөгөн. Вестготтор Рим империясынын уруксаты менен Балкан жарым аралына келип, империянын союздашы катары жайгашышкан. Бирок вестготтордо ачарчылык башталган. Абалдан пайдаланган римдиктер вестготторду кулдукка сатууга мажбур кылышкан. Натыйжада вестготтордо көтөрүлүш чыгып, 378-жылы Андрианополдун жанында римдиктерди талкалашкан. Тулуза королдугу. 5-кылымдын башында вестготтордун королу Аларих Римди камалаган. Римдеги кулдар аларга кошулуп кеткен. Аларихтин талабы боюнча римдиктер вестготторго 5000 фунт алтын жана 30 000 күмүш төлөшкөн. 410-жылы 24 августта Аларих Римди басып алат. Андан ары ал Түндүк Африкага жүрүш жасоого ниеттенген, бирок 410-жылы өзү каза болгон. Батыш Рим империясынын императору Гонорий вестготтор менен келишим түзгөн. Келишим боюнча вестготтор Пиренейдин чыгышы жана Гарумна дарыясынын Атлантика океанына чейинки аймактарды ээлеген. Борборду Тулуза шаарына көчүрүүгө макулдашылган. 419-жылы Тулуза королдугу түзүлгөн. Вандал королдугу. Вандалдар алгач Одердин ортоңку агымынын бойлорунда жашап, бара-бара Галлия аркылуу Испанияга, андан ары Гибралтар кысыгы аркылуу Африкадагы римдик провинцияны жеңип алышкан. Вандалдар Түндүк Африкадагы Римге каршы күрөшкөн кулдардын жана колондордун көтөрүлүшүнөн пайдаланышып, оңой эле басып алышкан. Көтөрүлүшчүлөр кулдарды бошотконго, карыздарды жок кылганга жетишишкен. 439-жылы Түндүк Африкада Вандалдар королдугу түзүлгөн. Бургундия королдугу. 5-кылымдын ортосунда Батыш Рим империясында 3-чү варвардык королдук Бургундардын королдугу түзүлгөн. Франк королдугу. Герман урууларынан болгон франктар Галлиянын түндүк чыгышында Франк королдугун түзүшкөн. Ютландия жарым аралындагы герман уруулары англдар, сакстар жана юттар кельт урууларына кирген бриттер жашаган Британ аралдарын басып алышып, бир нече англо-сакс королдуктарын түзүшкөн. Герман урууларынын Галлияны тез басып алышына Галлиядагы багауттардын көтөрүлүшү себеп болгон. Ага кулдар, колондор, шаардык кедейлер жана римдик армиядан качкан аскерлер да катышкан.
Ошондой эле Борбордук Галлияда Норик королдугу дагы түзүлгөн. Хундардын чапкыны. 5-кылымдын ортосунда галл римдиктер жана герман уурулары хундардын чапкынына дуушар болгон. Аттила баштаган хун уурулары Рим империясынын каптап кирген коркунучтуу күч болгон. Аттиланы Кудайдын каары деп аташкан. 451-жылы Аттила Труа шаарынын жанында жергиликтүү уурулар менен Каталаун талаасындагы салгылашта чегинүүгө аргасыз болгон. Кийин көп өтпөй өзү каза болгон. Ошентип, 5-кылымдын экинчи жарымында Батыш Рим империясы начарлап, Италиядагы гана аймагы калган. Үйгө тапшырма боюнча суроолор. Европанын варвар элдери кайсыл жерлерде жашаган? Алардын чарбачылыгы кандай болгон? Славян элдери кайсы аймактарда жашаган? Алардын коомдук түзүлүшү кандай болгон? Аттила жана хундар жөнүндө кошумча булактар менен иштеп, чыгармачыл эмгек даярдагыла. Батыш Рим империясы эмне себептен кулаган? Батыш Рим империясынын кулашынын тарыхый мааниси эмнеде? Варвардык королдуктар кайсы жерлерде пайда болгон жана кандайча?